Assalamu алейкум достор. Жаз аяктап, кулпунай бышкан убакыт. Андыктан ошол тууралуу сиздер билишиңиздер зарыл болгон маалыматтарды айта кетпесем болбойт. Демек, кулпунай биз үчүн өтө пайдалуу болгон азык. Анткени анда бизди көптөгөн ондон ашык оорудан сактай турган жана ошончо оору менен ооруп турган болсок, айыгып кетүүгө жардам бере турган касиетке ээ болгон каражаттары, химиялык каражаттары бар. Жана дагы бул косметологияда бет терисин жакшыртуучу каражат катары колдонулат. Эркектерде эркек кылат, күчтүү кылат деп бир сөзүн айтсам болот. Аялдарга дагы пайдасы өтө көп. Демек, бир четинен айта берейин. Кулпунай антиоксиданттарга бай болуп, антиоксиданттар жакшы билесиздер, эркин радикалдар менен күрөшүп, ар кандай жаман оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн өтө азайтат. Жана картайуу процессин дагы бир кыйла кечеңдетет. Андан ары флавоноидтерге бай болуп, флавоноидтер деген бул рак клеткаларын өрчүп кетишине тоскоол боло турган каражат болуп эсептелет. Демек, биз кулпунай жей турган болсок, рак менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүбүз өтө азаят. Жана дагы биз С витаминине эң бай азык катары лимонду эсептейбиз. Чыныгында бул ушундай, баардык азыктардын ичинен лимон С витаминине бай болуп эсептелинет, бирок таң калыштуу жери кулпунай лимондон дагы пайдалуураак, С витаминине байыраак деп айтсак болот. Анткени ал айтылып тургандай эле лимонго караганда ушул витаминге байыраак болот жана аны ушул пайдасы үчүн дагы сөзсүз түрдө колдонуш керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, С витамини зат алмашуулардын дээрлик баарына катышып, биздин организмибиздин, иммунитетибиздин бекем болушуна түздөн түз катышат. Андан сырткары фолиевый кислотага дагы бай болуп, аялдардыкка бул өзгөчө пайдалуу болот жана өсүп келе жаткан кош бойлуу аялдын ошол түйүлдүгүнө дагы пайдасы зор. Анткени анын ошол керектүү болгон азык заттарга толуктап туруу мүмкүнчүлүгүн бергендиктен ошол кош бойлуу аялдарга дагы сөзсүз түрдө сунушталат. Андан ары антоциан деген зат дагы бар болуп, бул биздин организмибиздеги керексиз болгон, керексиз деп айтсак туура болбой калат, анткени биздеги болгон майлардын баардыгынын өзүнүн кызматы бар, бирок зыяндуу майлар ашыкча болуп кетсе, бизди өтө зыяндуу болгон же болбосо өтө жаман ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Андыктан зыяндуу майлардын, зыяндуу холестериндердин өлчөмүн көзөмөлдөп азайтып турат. Негизи биздеги майлар липопротеиди низкий плотности, липопротеиди высокий плотности деп эки түргө бөлүнөт. Андан сырткары башка майлар дагы бар. Ошол липопротеиди низкий плотности деген майлар бул биз үчүн өтө зыяндуу болгон майлар болуп эсептелет. Демек, ушул майларды азайтыш үчүн дагы биз кулпунай жешибиз керек. Жана дагы фенолкислоталарга бай болуп, бул аллергия менен жабыркоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Бирок эгер сизде ушул каражатка, кулпунайга аллергияңыз бар болсо, анда негизи эле сизде аллергия бар болсо, муну жебей эле коюшуңуз керек. Анткени аллергиясы барларга бул сунушталбайт. Анткени козгоп коюшу мүмкүн. Эгерде сизде аллергия жок болсо, ошол аллергия менен жабыркап калуу мүмкүнчүлүгүңүздү азайтат. Андыктан ушуга дагы көңүл буруп коюңуз. Жана дагы көпчүлүгүбүз аз кыймылдуу болгондуктан көп нерсе ич катуу көйгөйүнө туш болуп турабыз. Айына 1-2 жолу болсо дагы. Андыктан сөзсүз түрдө кулпунай бышкан убакытта аны жеңиз. Анткени клетчаткага, грубый волокнага бай каражат болуп эсептелингендиктен ошол иштик келтирип бергенге дагы өзүнүн пайдасы өтө зор. Жана дагы витаминдерге А, Б, С, Е
ПП деген ушундай клеткаларга бай болуп, зат алмашуу процесстерин жеңилдетет жана жүргүзөт. Жана дагы микроэлементтерге бай, темирге бай, магний, калий, айрыкча цинк, ушундай. Мындан сырткары дагы көптөгөн микроэлементтерге бай болуп, алар дагы билесиздер, ар биринин өзүнүн кызматы бар организмде. Темирдин өзүнчө кызматы бар, цинктин өзүнчө кызматы бар, башка элементтердин дагы өзүнүн кызматы бар. Ошолор менен дагы толукталып туруш үчүн сөзсүз түрдө өз убагында кулпунайды жеп турсаңыз абдан жакшы болот. Акырында дагы кошумчалай турган нерсе салициловый деген кислотага бай болуп, бул болсо температураны жөнгө салат, жана дагы оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн, көптөгөн оорулардын ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн бир кыйла азайтат. Бул кислотанын кызматы ушундай болгондуктан сөзсүз түрдө кулпунай жеш керек. Демек, эмнеге дегенде кулпунайдын курамында ушул кислота дагы бар. Эми кайсы органдарга ушул азыктын пайдасы бар экендигин мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул болсо эң эле алгач биринчи териге пайдасы бар. Косметикада пайдаланылат деп башында айтып өттүм. Демек, сөзсүз түрдө муну колдонуп турсаңыз, териңиз дагы бир кыйла жашарып, тырыштар түшпөйт. Безеткелерге дагы пайдасы бар, аларды жоготушу мүмкүн. Андыктан аны ошол беттин терисине дагы ошондой ыкмалары бардыр өзүнүн, кантип маска кылыш керектигин аны өзүңүз карап көрсөңүз болот. Демек, беттин терисине пайдасы өтө зор. Андан кийинки орган бул жүрөгүбүз. Жүрөгүбүзгө пайдасы анын бардык ушул жүрөк оорулары менен ооруп калуу, айрыкча инфаркт менен жана мээдеги инсульт менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн өтө төмөндөтөт. Демек, узак өмүр сүргүңүз келсе дагы эң маанилүү органдарыңыз үчүн пайдасы болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө колдонушуңуз керек. Жана дагы көрсөтүлүп турат мээге пайда. Андан ары ЖКТ деген бул тамак сиңирүү органдары, желудочно-кишечный тракт орусча айтылат. Демек, алардын баарына өзүнүн пайдасын тийгизет. Андыктан аны колдонуңуз. Эгерде сизде ашказаныңызда гастрит, жара бар болсо, тилекке каршы сиздерге сунуштай албайбыз, анткени ушул ооруларды козгоп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде гастритиңиз бар болсо, жеп көрүңүз аз өлчөмдө. Эгерде ошол өзүңүздүн кыйналбай атканыңызды сезсеңиз, кайрадан жей берсеңиз болот. Бирок ушул нерсеге көңүл буруп коюңуз. Кийинкиси, көзгө пайдасы бар экен, бөйрөккө пайдасы бар экен, табарышка пайдасы бар экен, оозго пайдасы бар экен, ооздогу жагымсыз жыттарды кетирет, тамакка пайдасы бар. Бул эле эмес, чек эмес, ушунча органга пайдасы тийгенден сырткары көптөгөн ооруларга кабылып калуу мүмкүнчүлүгүн азайтат деп өйдө айтып өттүм. Гликемический индекси дагы төмөн, 100 грамм кулпунайда 30 калориядан ашпаган гана ушундай күчтүүлүк деп айтабыз, же болбосо калориянын деңгээли ошончо, андан ашпайт. Демек, сөзсүз түрдө баардык эле адамдарга сунушталып атат. Жада калса ушул диабет менен жабыркагандарга дагы. Бирок азыраак өлчөмдө, баары бир сизде башкаларга салыштырмалуу жашоо деңгээлиңиз өзгөчөрөөк. Диабетти негизи оору катары көрбөй эле койгон жакшы. Аны жашоонун жаңы өзгөчө түрү деп айтсак жакшы болот. Анда диабет болгондо бир канча эрежелер бар. Ошолорду сактап коюу менен гана адаттагы жашооңузду уланта беришиңиз керек. Эч кандай андан кабатырланыштын дагы, коркуштун дагы, кыжааттанып жүрүштүн эч кереги жок. Болгону кээ бир эрежелерди сактап коюу гана жетиштүү болот сиз үчүн. Кулпунай тууралуу негизинен ушулар. Мен балким айта албай калдым кээ бирлерин. Чындыгында анын пайдасы мындан дагы көп. Андыктан сөзсүз түрдө колдонуңуз. Кимдерге сунушталбайт? Өйдө да кошумчаладым, дагы бир айтып коеюн.
ашказанында гастритти жарасы барларга сунушталбайт, аллергиясы барларга сунушталбайт, 3 жашка чейинки жаш балдарга сунушталбайт. Калган баардык адамдар бирдей жей берсе болот. Эми муну канчалык өлчөмдө жеш керек? Кулпунай базарга чыккандан баштап, базарда чыкпай калганга чейин жеген жакшы. Анткени Кудай Таала баардык нерсени өз убагында алып туруу үчүн бизге ушундай даярдап берип турат. Чындыгында бул акылмандык биздин акылыбызга сыйбайт. Андыктан өз убагында ушундай бышкан убакта жеп тура бериш керек. Жана дагы мүмкүнчүлүк болсо башка убакта дагы жей берген жакшы. Күзүндө, кышында кандайдыр бир сакталган түрлөрүн же болбосо ошол убакта балким ушундай күнөсканаларда даярдалган балким табылып калса, жеп турган абдан жакшы болот. Каражатыңыз дагы жетиштүү болсо. Албетте баардык нерсенин ашыкчасы зыяндуу, ошол катары кулпунайдын деле. Андыктан чектен ашпаңыз, өтө көп жебеңиз, бирок күн сайын болбосо дагы жумасына 3-4 жолу эч дегенде базарга түшүп калганда алып келип үй бүлөңүз менен жеп турсаңыз, сиздин организмиңиз сизге ыраазычылыгын билдирет деп айткым келет. Эгерде маалыматтар сизге жаккан болсо, катталып коюшуңузду суранам ушул каналга. Анткени кийинки видеолор бул видеого караганда дагы кызыктуураак жана көбүрөөк байыраак болот деп сиздерди ишендирип кетем. Андыктан катталып коюңуздар жана жаңы видеолордун чыгышын күтүңүздөр.